Bismillahirrahmanirrahim. Tuğanдар, mына құнан мындан 2-3 күн, 2 күн болып қалды оқшайды. Тарттым әле, бирок точно атасын билбей аткан элем. Бул ошо Нокендеги Нурбек Мурашевдин үйүрүнөн чыккан энеси дагы, атасы жанагы Бурул Санчо. Жаш боюнча 2 жаш құнан. Азоо өлкөдөй, жаңы эле кармалган. Boyu taza 1.50. Bunun bir şerigi bunu komiterinde jakaka alып kelip keyin ukasına Imeteke'ge bergen boçu. Imeteke de bunun şerigi. Den soluğu butu kolu taptaza. Emi bu jana үйрөнгө кыргыз жылкы чоң ат болот буйруса. Butu kolu taza. Үйдө турат. Жеп ичиши жакшы экен. Hem үйрөтүш керек. Ал Бурул Санчо өлүп калды. Анан бунун акелерин могу Мусакедагы Өзбекстанга сатты окшойт. Кыскасы балары кымбат жүргөн. Мен азыр мындай мага жөндү келди, жөндү коем, 170 миңге коем. Эми бир аз эле жолуна түшүп берем. Анан бир жакшы ат кылып алам деген адам алса, эртеңки күнү Кудай буйруса кичинекей ат болбойт, бу чоң эле ат болот. Көкүрөктөрү дагы кенен, жакшы болгон арык. Азыр ушу арыгында үйрөтүш керек буну. Бардык далил жетиштүү, туугандар. Бунун мен өзүмдүн акелеримден алдым. Айылдашым, ошо Нурбек аканын чарбасын полный карайт, жылкыларын карайт. Кече связга чыккан. Bunun atası emi Нурбек аканын көк атынан кийин Санчосун билет элем. Экөөнүн бири деп айтты. Бирок точносын Нурбек билет дедилер. Ошо Нурбек ака жайлоодо болчу, кече байланышты. Азыр дагы чалып, дагы да тактап, эми элге чыгарып атам. Санчо. Анан кийин ушунчалык эле кызыгып, энеси кандай болду экен десе, аны деле көрсөтүп коебуз, энесин дагы. Нурбек ака bir bey satkan eken. Bu özü жылкычыларына. Кыскасы үйдө турат. Зор нерсе алам дегенге. Биринчи чалганга берем. Анан bunun bir акесинде мынагы 1 ай болуп калды. Бурул. Ленинскийдин үстүнөн тарттым. Бурул, жоон. Ошол да ушунун акеси, аталары бир. Анан таныган билгендер болсо, ушу Бурул ат жөнүндө, Санчо жөнүндө жазып кетсеңер болот. Сатууга чыктык, толук маалыматты айттым, колдон келишинче. Эми кызыккандарга дагы да айтабыз. Келип көрүп жанынан алсаңар деле болот. Боюн тартып койгон 1.50. Өз үйүндө турат. Чала бересиңер туугандар.